Футзал боюнча Талас областынын кышкы чемпионаты жыйынтыкталды. Мелдешке 51 команда катышып, мыктылар иргелди. Кичи футбол ойногон облус жаштарына жана ардагерлерге бул чемпионатты Талас облустук футбол ассоциациясы менен Альянс Алтын компаниясы биргеликте уюштурду. Бизге футбол федерациясы кайрылган ошо демөөрчүлүк көрсөтпөрсүн деп Альянс Алтын жетекчилик тарабынан колдоо көрсөтүлүп, буйруса мынакей жакшы иш-чара өттү. Бул ушу жаштарды жакшы Талас элин ушу спортко үндөп, арабызда бир жакшы коом болсун деген бир ниет. 4 лига боюнча өткөн мелдештин уюштуруу калыстык кылуу иштерин футбол ассоциациясы алып барды. Альянс Алтын компаниясы чемпионатты каржылап 270 000 сом демөөрчүлүк кылды. Бул чемпионаттын уюштуруу максаты ушу биздин ардагерлерден баштап ушул жаш балдарыбызга чейин спортко чакыруу, ушул бош аба кышында ар бир жума сайын ушул оюндар болуп атты. Ушул Газпром залында. Ушул жерге келип дос табып дегендей өзүнүн чеберчилигин дагы жогорулатып, жакшы ушу спорт менен машыксын деген эле ойдо өткөрөбүз. Анан өзгөчө сөз менен ушул Альянс Алтын компаниясына терең рахмат жана ыраазычылык билдирем футбол ассоциациясынын атынан. Себеби дегенде бул компания жөн гана спорт эмес, башка социал-экономикалык Талас облусунун өнүгүшүнө, Талас облусу эмес Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң бир салымын кошуп келип жүргөн бир компаниялардын бири. Ошо жетекчилигине терең ыраазычылык. 2,5 айга созулган мелдеште көрүүчүлөр да көп болду. Акыркы оюндар Газпром спорт комплексинде өтүп, жыйынтыгы чыкты. Калыстар мыктыларды аныктады. Байге фондусу жана сыйлыктар да быйыл жакшы болуп, сыйлоо аз эми жогорку деңгээлде өттү. Уюштуруу тобу өзгөчөлөнгөн оюнчуларга, күйөрмандарга жана командаларга атайын кубок, медаль, белектерди жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ардагерлер лигасында 35 жаштан 45 жашка чейинкилер арасында 4-орун Талас 90, 3-орун Ак Дөбө, 2-орун Тойбоз, ал эми 1-орунду Ак Алтын командасы багындырды. Кырк 5 жаштан жогору курактагылар арасында 4-орун Кабылан 80, 3-орун Ынтымак 77, 2-орун Динамо УВД, ал эми 1-орунду Боотерек командасы жеңди. Жогорку лигадан болсо 4-орун КФС, 3-орун Бакаята, 2-орун Көгөй, ал эми Бешташ командасы эң мыкты оюн көрсөтүп, 1-орунду жеңип алды. Көтөрөбүз команданын алдына. Алла разы болсун. Жакшы оюндар уюштуруп берип атат. Көп оюндар болсун ушундай. Ошоло чоң рахмат айтабыз да. Жакшы өттү оюн. Судьялар калыстык кылды, жакшы болду. Дагы уланса дейсиз, көп болсо дейсиз мына оюндар. Альянс Алтынга чоң рахмат. Ушундай мелдештер аркылуу спортту өнүктүрүү аракетин облус бийлиги да кубаттады. 1-орун басар Талант Эдилов спортчуларга ийгилик каалап, футбол ассоциациясы менен Альянс Алтын компаниясына ыраазычылык билдирди. Спорттун футбол тармагындагы мындан ары дагы өсүп өнүгүп, будан дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз деген чечимди билдирем. Бүгүнкү ушул футбол боюнча чемпионатта демөөрчүлүк кылган Альянс Алтын компаниясына дагы терең ыраазычылыктарды билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Талас областындагы жаш, орто жана уулу муунду чогулткан кичи футбол мелдеши кийинки жылы да уланары белгилүү болду.